Демек, балдар туурасында Кудай берсе, балдар. Мен эми силердей эле атамын, силердей эле күйөөмүн, силердей эле баламын да. Анан дайыма эле бир нерсе болсо, кандай бир нерсе болсо, мындай исламий тарбияга аракет кылам да. Кээ бирлер азыр туура эмес түшүнөт, исламий тарбия деселе, мындай башкача түшүнөт да. Исламий деп бөлүнүп атпайбызбы? Негизи бөлүнбө. Бардык эле, бар тарбиянын башычы, тети бар эле адам атабызга түшүп болот да. Анан ошол адам атанын баштап акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга чейинки адамзаттын тарыхы Куранда бар да. Мисалы Адам алейхиссаламды Алла Таала тарбиялап баштаган, эң биринчи эле тарбиялаганда бейиштин ичине киргизип туруп, биринчи айткан нерсе батетиги бакка тийбе деген экен да. Бакка тийбе деген сөз бул тарбиянын башталышы да. Анткени Алла Таала Роббул Аламин деп турабы? Өзү Робби деген кожоюн бир, ошондон соң тарбиячы да. Анан Алла Таала тийбе деп турган, бирок субханалла, кандай десем, ошол нерсе эмне үчүн тийбеш керек экенин адам эле сураптыр, Аллах да айтпаптыр да. Эми субханын жандырмагын шайтан айтып берип атат да. Кандай да кызыктырып, Хава айнасы айтып аткан, эгерде сен ушуну жеп алсаң, периште болуп түбөлүктүү ушул жерде каласыңар. Бейиште каласыңар деп айтканда, анан кызыгып кетип, анан ошондон ошо тарбиядан чыккандан кийин анан бул жерге айдалып атпайсыз, сүргүнгө айдалып атпайсызчы. Сибирде жүрөбүз деп айтканда жазычы. Алланын бизге сүргүнү бул. Бул дүйнө, суно дүйнөсүнө түштүк деген сөз да. Эми бирок биз коомдук экенбиз. Бизден субханалла баарыбыз Адам алейхиссаламдан мына бир ата, бир энеден ушул мезгилге чейин келдик. Бардыгыбыз теңчи. Чоңоюп, ушуну көбөйүп, канча адам баласы. Анан кийин жана айтып атканда Нух алейхиссаламдан 87 адам калды, 87 адам анан кайра тарадык, ушинтип адамдар бири-бирине байланган экенбиз. Бирок укук жана миллет жана келгенде биз ата катары өзүбүздүн балдарыбызга жоопкербиз, чын. Biz özün baldarımızga жоопкербиз. Мисалы, пайгамбар күллүгүм раикум, баарыңар дейт, мындай чабан сыяктуусуңар, силер баарыңар жоопкерсиңер деп Алла айтып аткан пайгамбарыбыз. Демек биз жоопкер экенбиз. Жана биз аларга ата-энесине жакшы мамиле кылла деп буйрдук деп Алла мисалы өзү ата-эне жөнүндө айтып атат, өкүм айтып атат да. Ошондой эле балдарыбыз да бизге аманат экен. Аманат экен. Эми кээ бирлерге Кудай Таала бала берет экен, бирөөнө бербейт экен. Бирөөнө Алла көп берет экен, бирөөнө болсо бир деле берип коет турабы? Ар кандай жашоо, бирөөнө кыз берип коет, бирөөнө эркек берип коет, жалаңчы. Ар кандай нерсе. Эми субханалла ошонун ичинде биз балдарыбызга жоопкер экенбиз. Эми бул жерде айта турган нерсе, жана башында айтып келатпаймынбы? Биз исламий деп айтканда, уну туура түшүнүшүбүз керек. Исламий деген бардык адамзат эле тети адам атадан бери ошол дин менен чоңойтуп келатат деген сөз. Эгерде мисалы жашоо болуп эле адамдарды өз алдынча башалуу менен кое бергендечи, эгерде дин болбогондо, жосо упорядоченный бүт нерсе ордор менен түзүлгөн өкүмдөр, ошондой нерсе болбогондо, анда аз адам баласычы башаламан жашамакпыз. Чын. Мына 124 миң пайгамбар бекер келген жок. Ошонун баардыгы тарбия. Бизе атага ата болушту, энеге эне болушту. Ошол мезде чоң атага чоң ата болушту, тай атага тай эне болушту. Бүт баарын үйрөтүп, жолдоп коюп койгон нерсе да. Эми акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам 15 кылым болгон экен, 15 кылымдан бери мисалы биздин цивилизацияны карап келе турган болсоңор, так ошондо 15 кылым болсо, ошонун ичинде почти что бир 10 кылымы исламий тарбия өктөн болуп, үстөн болуп келген. Аз эле болду. Баягы булар өтө көп убакыттын ичинде мисалы алса аябай катуу аракет кылышты. Ойлоп көрсөт, кантип ушуну жок кылабыз, биз мындай алар деп Алла айтканда алар тоң моюндугу, алардын көктүгү исламга болгон каршылык, алар Аллага каршы чыгышты да, капырлыгын билгизишти. Ошон себептен алар дүйнө жүзүн айтканда биз ээлешибиз керек, биз башкарышыбыз керек деп ар кандай тарбияны киргизген аракет кылышып, азыркы мезгилде мисалы балаңды урганга болбойт, балаңды башына эле сылап турушуң керек, анын баланын укугу бар. Мен карасам, мынакей өтө мына өнүккөн мамлекеттин Америкага барган эле качып атасыңар. Американын өзүндө баары эле качып атат. Карасаң, бүт эле через Мексика, Кубада бирдеме ошакта калып өлүп калган канча. Эми ошактан негизи исламды, динди түшүнгөн адамдар наоборот качып атат экен да. Мына караңыз. А жерде эң укуктуу мышык менен ит экен, укугу көп экен. Мышык менен иттин укугу өйдөрөөк турат. Барып келгенде билесиңер. Андан кийин аялдыкы турат экен, андан кийин баланыкы турат экен, андан кийин анан
Атаның еркектікі тұрады екен. Ана ата-ененікі болса, бұл мысалы сенің ата-енеңді, аялдың ата-енесі вообще оқуы деле жоқ екен. Короче, қарып қалып жата бер. Еркектің оқуы тақыр жоқ та. Емне үшін дегенде, мына ең бірінші ит мышықтық ана баланы қойып қалғанда. Ошол ит мышықтығына оқуына көңіл бұра берішіп, ана баланы қойышып, ана бұл өкі никтода. Даже балаңды ей деп қойдырған болсаң, сотқа бере тұрған шақты. Бұл біздің менталитетке дағы, исламымызға да қарсы өсіп деді. Ең қара, мына тәрбияның башталысы жөнінде айтқанда, мына пайғамбарымызға айтам қарасыздар. Пайғамбарымыздың немесі бар екен, бұл Тирмизиде келген хадис екен. Ошонда айтылады екен. Ата баласына жақшы адеп ахлақтан өткен жақсы мұрас қалтыра албайды дейді. Мына қырғызша болса, алма шағынан ал түспейді дейді. Сен қандай болсаң, балаң точно ошондой болады деген сөз. Демек біз бала тарбиялабайды екенбіз. Біз өзіміз тарбиялайды екенбіз. Мына мен екі балам көріп отырсыздар, күніге мешітке 5 мал шурқап келе береді. 5 мал ошол жерге мешітте. Анан эгерде мен қалып қала тұрған болсам, сіз бүгін мешітке барған жоқсыз ғой дейді да. Баланчан намазға барба қойдыңыз дейді. Уже бұлын айтқанда, бала көрді қандай тәрбие алады. Значит, барба қойса отырбайбы. Мен жүйелі бір доказательство айтышым керек та. Балам маған киши келіп қалды. Балам жоса мен жолда болып қалдым. Деген точно айтпасаң, мысалы киче чүч қалпайт отырған болсаң, дейді да. Уже болды. Демек, ата баласына адеп ахлақ деген мындай қандай десе, мысалы алса, жүрім турум, қимыл әрекет, жашоодо болгон көз карашың, ошо балага өткөзөсүң деген сөз тугандар. Сөгүнчөк болсоң, балаң сөз сөгүнөт. Энесин көзүнчө, мисалы сен баягы энесин баланын көзүнчө сөгүп атсаң, балаң сен уже энесин тоотпой калат деген сөз. Эгер аял киши өзүнүн күйөөсүнө баланын көзүнчө кыйкырып аткан болсо, уже болду. Атанын дагы неси, макому ордунан түштү, ылдый түштү. Жайынан түштү деген сөз. Эми пайгамбар айтат жерде, адеп ахлактан өткөн жакшы нерсе калтыра албайт дейт, мурас. Биз демек биз мусулмандар, мен ушуну бөлөйүнчү азыр кечип коелайм, бөлүп атканыма. Анткенсе айла жок чачып коет. Мисалы мен интернеттен атсам, араб кулдар, анан тигиндей кулдар, анан көчөнүн бирөө вообще бир нерсе, ошону мисалы жабыш керек деп ойлойм да. Момундай эмен тигип чыгарып коюптур, жана армия келет да. Кытайдын армиясы келет. Араб кулдар, жакында силер жок болосуңар деп бомбаны көрсөтүп, ушундай мен жасап коюптур. Бул эми бузукулук да турабы? Бузукулук. Өтө чоң бузукулук. Биз болсо андай каалабайбыз. Ислам бул тынчтык. Карасаң кандай нерсе. Эми айтайын дегеним, субханалла, биз балдарга кандай тарбия бере алабыз? Биз балдарга только жакшы гана жаган. Эми бул жерде биз баланы тарбиялап, мындай бир 4 бурчтук рамкага киргизип койбойбуз. Балдар биз каалагандай чоңойбойт. Сен кандай болсоң ошондой чоңоет деген сөз карасаң. Демек, сен эмнени каалап атсаң, балаң ошону каалап чоңоет. Сен эмнени кылып атсаң ошону, мисалы карасаң, койчу болгон болсо, бир чабан боло турган болсо, баласын чабандын жанына жүрүп алып жүрө берипчи, кандай ышкырган ошондой, итти чакырган ошондой, куалаган ошондой. Карасаң, тура, кээ бирде ачуусу көргөн сөгүнгөн дегенде ошондой тура. Тура кээ бирде койду тебийгенде ошондой караса. Тура. Демек, субхана пайгамбарыбыз айткан ушул экен. Демек, балага биз алтын, күмүш, доллар калтырбайбыз. Биз адеп ахлак, жакшы мүнөз калтырабыз, башка нерсе калтыра албайбыз. Мына ушуну айтканда, эми бул сөздү айтканда жактап түшүнүп алышыбыз керек да. Мен балама адеп ахлак калтырышым керек деген чыныгы мурас калтыргысы келген киши анда оң болуш керек. Сөгүнүп атасың, сөгүнүн тыштап сал. Тамеки чегип атасың, тамекини тыштап сал. Балам бар, насыбай алып келе калчы деп дүкөнгө жөнөтпө. Анткенсе балаң келет, проба кылып көрөт аны. Атам эмне үчүн жакшы көрөт, шоколадтай болот. Биринчи ачуу болот да. Бир атам чагылып атпайды, оозуна баяны салып мындай. Билбей жүрүп, баян томпойт деп айтасың, балам эмне чегип атасың депчи. Макулбу? Ушундай. Ошон үчүн экен ушундай экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла Таала ва иннака ла ала хулукун азим. Ey Muhammed, sen улуу кулк мүнөзүн ээсиң деп пайгамбарыбыз айтып аткан. Кулк мүнөз. Демек, пайгамбарыбыздын сүрөтүндө, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосунда, хаятында кандай жашаган болсо, ошондой жашаңыздар келсе, анда эң биринчичи кулк мүнөздү оңдош керек экен. Аны ойлоп, азыр суроо бергендер келип атат да, кантип кулк мүнөздү оңдойм деп тура? Кантип оңдойм деп тура? Бергендер келип атат ушуну. Баары ойлоп атат, кандай кантип оңдойм депчи. Мунун оңой бир сонун нерсеси бар. Намазды тургузгула.
Namaz kança деңгээлде турса, мына ошончол оңолот адам. Бул жана мындай суукта 45 градуска чейин көрсөткөн, мындай 0-га чейин көрсөткөн бар го жанагы градусник. Ошондой эле биздин термометрибизчи бул биздин намазыбыз болуп эсептелет. Намаз канчалык хушу менен, корку менен окулган болсо, адам оңолуп баштайт. Анткени Алла ода берет атпайбы? Чыны намаз бузукулчулуктан жана күнөө иштерден тыят. Ушундай нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай бир айтып туруп, бала жөнүндө айткандан кийин пайгамбар айткан, силердин эң жакшыларыңар адеп ахлагын жакшы, эң жакшы болгонуңар деген. Адеп ахлак жагынан эң жакшы болгонуңар. Демек сен адеп ахлагың оңолгондо сен жакшы татукту таба аласың деген сөз. Бала жасап коюш оңой эле. Чын айтам. Эки адамдын сүйүшү жетет бири-бирине. Чын. Бирок ошол мурункулар бала болуштан мурда мен бала ата болгонго азынча татыктуумбу деп ойлонушчу экен да. Мен тарбиялайламбы деп. Мына бир эме падыша өзүнүн элинин өзүнүн баласы бар экен, анан үйлөнтөм деп ойлоптур. Анан үйлөнткөндө кандай аялга үйлөнүш керек десе, имандуу. Анан падыша айткан, кимдин үйүндө хафиза кыз болсо, хафиза Куран жаттаган кыз болсо, баары тең эме кылсын дептир. Түн ичинде от жагып койсун, свет жагып койсун. Аллаху акбар. Түн ичинде караса, бир да үй калбаптыр. Свеча жанбаган. Бардыгын терезеси турат экен. Деп бул да жакшы дептир. Менин падышачылыгымда бардыгы Куран жаткы билет экен. Ана айтқан, мейлі ертең болбай қалды, өзінің мақсат жетпеді да. Айтқан, бүгін анда кимдин кызы хафиза да алим боло турган болсо жакшы нерсе, ошондо 70% жагылган экен дагачы. Карайсыз кандай нерсе. Эми падышадын баласына аял таап бериш оңой эле да тура, бирөөнүн королдун кызы. Бирок кедей болсо да, эгер иман боло турган болсо, анан кийин айткан, эми дейт ушул эмесинен дейт да, Куран жаттаган, алим болгон, анан адеп ахлагы жакшы болгон күйүүсүн деген экен да. Кайра 100% күйүп калган экен да. Көрдүңбү? Четинен тандап алып берсе болот деген сөз экен да. Падыша ушундай деңгээлде субханалла өзүнүн элин тандап билип алган экен, келинди тандаган экен. Ошондой ошо себептен адеп ахлак сени менен менде аялдарыбыз боло турган болсочу, анда Кудай берсе ошондо келечек бар болот. Ошо мен азыр айтып атканда кантип бала тарбиялайбыз деп айткан жокмун, кантип өзүбүздү тарбиялайбыз деп айтып атам, байкадыңыздар. Демек субханалла биз өзүбүздү тарбиялап башташ керек. Мына баарыбызда эле бала бар. Бала бар. Аны минчиш керек, анан тигинчиш керек, ага жаман сүйлөш керек, стресс кылбаш керек деп айткан жокмун, байкадыңыздар. Биз өзүбүз баштайлы. Ар бирибизде жаман привычкабыз бар, билебиз. Ар бир өзүбүздүкүн билебиз, билбей койбойбуз, чын айтам. Точно билебиз. Ошол нерсени эмне кылат экенбиз? Тыштаганга, ошону оңдогонго аракет кылат экенбиз. Бул дүйнө ушундай катачылык дүйнөсү. Бүгүн болот, эртең бузулуп кетиши мүмкүн. Эч ким мындай застрахован эмес. Кээ бирлер бар да, мисалы, намаз окуйт, бирок оозунан агыт кирип, карыйт чыга берет. Толтура. Намаз окуйт, бирок субханалла картанын тимеси сазайын берет. Намаз окуйт, субханалла бирөө бар, ууру дагы эле. Намаз бар, дагы эле болсо акырын шипаңдап катындарды карап жүрөт туурабы? Толтурат, жайнайт да. Аз да одосун, сакал койсо эле периште экен. Туурабы? Ошону демек билебиз кимдин ким кандай экениңиздичи. Өзүбүздү сонун билебиз. Демек өзүбүздү баштайт экенбиз. 5-те 5 пайгамбардын сыпаты берилет экен. Анан ошол мезгилде пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү ошол сыпатка берилет экен 5-те. 5-тенин бардыгы пайгамбарыбыздын сыпатында болот. Баары эле 5-ке киргиси келет, баары эле пайгамбардын жанына тургусу келет, бирок пайгамбарда эч ким болгусу келбейт аз замандачы. Эмнесе наглость первое, счастье деп ошол момунда машина деп барса, тумшугун тыкса болду, базарда турса биринчи карап туруп ишип тигини сындырса болду, биягына чыгып келе турган болсо, бир нерсе болсо, аны сөз өйдө болсо болду. Ушундай да, иши кылып эле мындай айтканда, мындай тигинен өйдө болуш керек да. А пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болсо, мен баарынан ылдыйм дейт. Хожа Ахмад Ясави болсо, Хикмети Диниет китебинде болсо, баары буудай мен саман деп салды. Окшошпой калды окшойт этчи да. Жок, мына ушул эки. Пайгамбардын кулк мүнөзү. Дагы бир жерде пайгамбар айткен, кыямат күнү, бул Абу Давудта келиптир, кыямат күнү. Ма мин шейин аthqala fi mizan min husnil khuluq. Пайгамбар айткан экен,
таразада дейт, жакшы мүнөздөн өткөндө оор боло турган нерсе жок дейт. Тараза элестет. Кыямат күн. Махшар, хашр, майдан. Майдандын чоңун акылыма жетпейт, мен өсүмө жалбайм. Бирок мен бир эмесин илгерки бир китептерден ошол бир картасын көрдүм эле да. Алымдар мындай илгеркиде мындай азыр кылса мисалы биз телефондон жанагындай жасап атышпай дизайн кылып эмесчи. Анан Куран хадис негизинде мындай чоң бир карта чийип коюп туруп болчу. Ошону көрүп алып аябай бир кызык болгомда, жалат болгом да бир. Эми ошондо тараза оң жакта болот экен. Ал нурдан болот. Нурдан. Ага жакшы гана амалдар оор басат, жаман амалдар болсо жеңил басат. Эмне үчүн нурдан болот десе, анткени нур болгон гана амалдар ошо таразага чыгат экен. Адеп ахлак болсо, бул нур. Кимге жөнөкөйлүк берилсе, кимге бир мындай берешендик берилсе, марттык берилген болсо, кимне кечиримдүүлүк берген болсо, райымдуулук берилген болсочу, ошол эки өйдө болот, дайым басат. Биз балдарга ушуну үйрөтүшүнү мисалы мындай айтабыз да, балам, эркек болсоң, эркектен болбойт, эркек ыйлабайт. Тур. Эркексиңби? Мындай эркек эле кыла бересиң да. Эркек эле кылат, эркек эмне эркек экенин түшүнбөйт алчы. Субханалла. Ушундай да, эркек бол, эркектен эркек тур. Ушундай субханалла биз мындай айтканда бу баланын башына эркекти тыгып чыгабыз да. Эмне десе ал биринчи удар кылыш керек. Эмне десе ал эркектен жыгылбаш керек, эркектен өтүш керек, эркектен жок тууган субханалла. Biz aytıyoruz, tuğam sen balam, sen erkeksin. Bırak sen mehrimli olun. Sağa kol götürmeyin, hiç kaçan kol götürme. Balam, sen berişen bol. Sağa hiç kim bilmedi, sen ber. Akır kakçan kalıp durgan bolsa balam, ber. Mehrimli ol. Adamlara jakşı mamile kılgan үйрөн balam. Sen erkeksin, oşu erkektin sıfatı şuraya kedeş gerek. Erkek birinci tumşuğunu talkaya koyuş gerek. Erkek birinci jıgıldың бар, tayaq çep geldin, kayra sağap gel. Degen temadan uzakla, alыстagıla. Men жана сүйүү жөнүндө сүйлөп койсом, кээ бирлери укмуш жатат, мен туура мен түшүнүп атыптыр, мен такырлычы. Сүйүү чында субхана бул дүйнө керек нерсе. Керек нерсе. Эркек менен аял бири-бирин жакшы көрбөсө жашай албайт, ал турган иш. Ал эбат эле нерсе талкам келет. Бирок чыныгы жакшы көрүү жана сүйүү бул Аллах анын пайгамбары. Эгерде сен чыныгы момун болсоң, анда субхана сен пайгамбарыбыздын Айша менен пайгамбар экөөнүн, Айша өзү менен пайгамбар экөөнүн ортосунда болгон мухаббатта жашайсың. Эгер сен чыныгы мумина болсоң, чыныгы момун аял болсоң, пайгамбардын үммөтү болсоң, анда сен чыныгы Айша менен Мухаммад алейхиссалам ортосунда экөөндө сүйүүнү кылып, ошондой жашаганга аракет кыласың. Ошондой нерсе. Ошону кээ бирлер жанагындай бир намаз көйлөр, намаз окубаган алып алып кошмар чыгып кетет. Кээ бирлер бар тиги дини барлар мындай эме кылат да. Ушу мындай башаламандыкта болгон нерсеси биз пайгамбарыбыз жашагандай жашабаган себебинен пайгамбарыбызды пайгамбарыбызды айтып эле, бирок пайгамбарыбыздай кылбаган себептенчи биз чачырап кетип атабыз. Ушундай. Демек балдарыбызга биз адеп ахлак, жакшы мүнөз гана үйрөтө алат экенбиз. Болду, башка нерсени жөн эле кой. Мен баягыда да айтып атам, такыр берем да, бир үмүтсөң да эмнеси балдар үчүн кылып коеюн деп атамай. Балдар үчүн жок, өзүңө эле сен өзүңдүн каалооң үчүн кылып атасың, ал турган иш ал. Эмне балаң айтып атабы мага, момундай ремонт кылып бер деп атабы. Же болсо эмне мондай обой кылып, фото обой кылып бер деп атабы балаң. Айтканды билбейт анда, мейишти иштебейт анчы. Ушундай нерсе. Сен өзүң үчүн эле кылып атасың анчы, өзүңдүн жашооңго. Эмне балаң же болсо 75 камера ал деп атабы. Сен өзүң каалап атасың, ошончо сен балаң каалаган жок, сен жөн эле балаңды ортого коюп алечи, жүрөсүң. Ушундай нерсе. Балаң 2 этаж үй салып бер деген жок, балаң машина алып бер деген жок, балаң сени сумана вилла алып бер деген жок. Чын айтам. Сен өзүң эле каалап атасың ушул нерсеничи. Өзүңдүн напсиң каалап атат деген сөз да. Ушундай нерсе. Эми туура мен кылба деген жокмун, бала үчүн кылба, баягы кылып кое бер. Бирок айтайын деген нерсемчи, балага ашылтапчы, өзүң жөнөкөй, өзүң жанагындай бир чоң, бир мындай бир камытты илип алып, сүйрөп жүрө бербе. Өзүң жашооң нормально жашап алчы. Бул берилген жашоону туура жашап аллачы биринчи. Кудай берип атабы? Кудай бергенден кийин субханалла ошол нерсени туура жашаш керек, туура колдонуш керек, туура рахат алыш керек, туура басыш керек, туура сүйлөш керек деген сөз бар да, туурабы? Бүгүн ушундай.
Таң қаласың, тақыр түшүндүрө албай койдум да. Бираз өзүң үчүн жашап кой деген сөзчү. Бул деген ибадатың менен, намазың менен бул жашоодо негизи Кудай Таала берип аткан жакшылыктарды колдон деген сөз бул. Кудай Таала пендесине кандай жакшылык берерин билбейбиз биз. Кандай жакшы берерин билбейбиз да. Бирок ошондо болсо да бул дүйнө хаят өтүп атат да турабы? Биз балабызга болгон адеп ахлактан башка эчтеке калтыра албаган болсок, сен таптаткан дүйнөнү туура жолго багыттап кой да турабы? Ушундай нерсе, Мекке бар, Мединеге бар мисал алса дейли, мейли. Бул дүйнө жакшылыктарды кыл, канча нерсе бар, эс алып да кел, эчтеке болбойт, анан сыныкта кетпейсиң, кедей болуп калбайсың. Адамдар моунтип кысылып кыла берипчи, мындай эмне кыларын билбей жарылып кетейин деп атат азыр. Акчасы бар, эмне кыларын билбейт. Ден соолугу бар, эмне кыларын билбейт. Өмүр бар, эмне кыларын билбейт. Ушундай нерсе. Демек, башка нерсе жок. Балага деп ахлактан башка эч кандай пайда тарбия бере албайт экенбиз, ушундай экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам балдарды тарбиялаганда жанында бир күнү мындай билесиздерби, көп убакыттарда биз балдарыбызгачы мындай мен тамашалап деле айтып кое берем, бирок чын эле ошондой деп ойлойм өзүмчү. Мына биз балдарыбызды ушундай дейбиз да. Отурчу. Эмне билесиң сен? Эмне? Чоңоюп калган Аппе, сен мени үйрөтөргөн болуп калдың го. Бар. Менин бабам келе жетешесиң. Турар. Биз ушундай эмебиз да, кополбуз. Бирок ошону мененчи, анан балдарыбызчы баягы сүйлөйүн деп атат да, мындай жакшы миненесин айтайын деп аткан мезгилде тарс деп сындырып коесуң. Ошо сындыргандан келе болду. Баягы бала 40-ка чыкканга чейин каттана албайт да. 30-га чыкканча аял ала албайт. Эмне үчүн десе, бирөөнү жада калсачы, мен сени жакшы көрдүм деп айта албайт да. Пайгамбарыбыз болсо бул жерде бир бала ушундай бир тамак аш келип калды. Тамак аш келип калгандан кийин оң жагында отуруп калганда айтып аткан да, улуксаат болсо, мен бул улуу аксакалга берейин деп атат. Караса пайгамбардан деп атат, тигине сурап атат. Улуксаат болсо мен буга берейин. Баягы жок, мен бербейм дейт. Мен өзүм жейм деди. Сүт бекен ушундай ичет экен. Пайгамбарыбыз өзүнө берди. Анан кайра пайгамбарыбызга берип атат экен. Пайгамбар мындай карап, мындай хикматын баланын ушу таанышмандыгын көрдү дагы, аны сурап атат экен. Сен эмне мындай кылдың десе, я Расулалла дейт. Мен улуу адам татык деген билем дейт. Бирок жана биринчи сиз уртагандан кийин, сиз тиелектен мурун дейт да, сиз тийгенден кийин дейт. Сиз тийген жерге башка бирөөнүн ооз тийип калбасын, мен биринчи өзүм тийгиздим деген да. Ошон үчүн алып алдым деген. Менин тарбиям бар дегендейчи. Мына бияка. Дагы жерде болсо бир бала тамакты сол кол менен жеп атса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уулум деп бакырым да карап, уулум бисмилла деп оң колуң менен же деп кой дейт да. Аппы. Оң колуң жейсиңби? Жинди болойт койгонбу? Шайтан жейт, шайтан сол кол менен. Шайтан жейт. Деген жок экен да пайгамбарыбыз. Көрүп кандай нерсе. Эң эле жөнөкөй, демек субханалла адеп ахлакта мүнөзүбүздү оңдоп коелу. Балдарыбызга сүйлөгөндө жакшынакай тарбият берип коелу. Ушул эле. Баарына түшүнүп турасыңар ушунчу. Эми бул эмне жөнүндө айтып атасыңар да? Просто муну билебиз. Бирок эч ким практикалаган жок. Мен көчө бир балама жолуктум. Жума намаздан чыгып келатсам, Устаз, ассаламу алейкум деп баягы өтөм өтө алгам. Мен да эч ким билбесин деп шапканы момундай кийип алгам, момундайынан уруп кетип баратсам, субханалла, шапкарым алды. Устаз, ассаламу алейкум, аркама эч алам. Сүйлөт. Анан айтып атты, "Я практикую ислам" дейт. Мен практикую деген сөз аябай жакты мага. Анан орусча сүйлөйт экен, орусча бир аз сүйлөштүк. Анан сүйлөгөндө айтат, бала айтат да, анан мен ушул сөз сен дайыма ушул исламды жашайын деп атасың, ислам менен десем, ооба дейт. Мен ислам менен жашагым келип атат деди. Мен мындай мусулман болгум келбейт дейт да, мындай на словах дейт да, сөздүн мусулман. Мен жашоомо исламды алып келгим келет дейт. Көрмөңдө. Биз исламдабыз барыбыз. Мусулманбыз, бирок биздин жашообузда, хаятыбызда пайгамбарыбыздын жашоосу жок болгон себебиненчи биз кыйналып атабыз азыр. Ошол эле. Баарыбыз билебиз. Кандай тарбиялаш керекин билебиз. Бирок пайгамбарыбыздай кылгыбыз келбейт да. Аракет кылабыз иншалла. Амин. Субханакалла хамдик. Ашалла анта астагфирука ва атубу илейк. Кудай күнүңүзгө кечирсин.